Assalamu алейкум, урматтуу китеп сүйүүчүлөр. Мен сиздерге улуу урматтуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүйүктүү кызы Азирети Фатима энебиздин өмүр баяны жөнүндө окуп бергим келди. Кааба оңдоп түзөлгөн жылы Каабага караган үйдө төрөлдү. Көк асмандын эшиктери ачылып, жерге периште түшкөн сыяктанды. Айланага жарык чачты. Үй бүлө сүйүнүп, үй бир башкача шаңга бөлөндү. Үй энесиники эле, шаардын эң жакшы үйлөрүнүн бири болчу. Кадичанын үйү деп аталчу. Ал келгенде Захра төрөлгөн үй деп аталып калды. Урматтуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйлөнгөндөн кийин ушул үйгө көчүп келген. Толук 27 жыл жашады. Куттуу эскерүүлөргө толгон ошончо жыл вахийге күбө болгон үйдүн ордунда азыр чатыр бар. Башкача айтканда, даарат алган жер. Энеси аймактагы эң бай аял болчу. Атактуу жана күчтүү соодагер эле. Курайш уруусунун Бани Асад үй бүлөсүнөн болчу. Жашоосу ары таза. Дени бою келишимдүү, жүрүм-туруму назик эле, атагы, сулуулугу менен ички дүйнөсүнүн байлыгынан улам болчу. Бактылуу үйдө андан мурда 5 бир тууганы жарык дүйнөгө келген. Биринчиси Азирети Касым эле. Сүйүктүү атасы өз тегинин атын ушул уулунун ысымынан алган. Азирети Касым көп жашаган жок. Жаңы эле баса баштаганда Аллах Таала аны түбөлүк ааламына алып кетти. Андан соң улуу Аллах кезеги менен Зейнеп, Рукия, Үмү Гүлсүм аттуу 3 кыз жана Абдуллах аттуу эркек балалары олоп, үйдү шаңга бөлөдү. Азирети Абдуллах да наристе кезинде эле чарчап калды. Аллах Таала чоң атасы Азирети Абдуллахты да сүйүктүү атасы төрөлө электе чоң энеси Азирети Амина болсо 6 жаш кезинде түбөлүк ааламына алган. Урматтуу пайгамбарыбыздын эркек балдарынын кичине кезинде түбөлүк ааламга алынууларынын чыныгы акылмандыгын албетте уулу Аллах билет. Алар эгер жашашканда же пайгамбар болуулары керек болчу, же олиялыгына мураскер болуп үммөткө имам жана лидер болуулары керек болчу. Анткени Аллах Таала өткөн пайгамбарлардын бир тобун пайгамбарлыктардын балдарынан тандаган, бирок урматтуу пайгамбарыбыз соңку пайгамбар болчу. Булар ал өткөндөн кийин пайгамбар болбостон жашай турган болушса, кайрылуу балдар болуп эсептелишмек эмес. Бул жагдай болсо, урматтуу пайгамбарыбыздын аброю үчүн кемчилик катары кабылданмак. Пайгамбар болушпагандан кийин мусулмандар аларды өздөрүнө имам, лидер кабыл алышмак. Анда болсо имамчылык жана лидерлик атадан калган мурас сыяктуу нерсе деген ой келип чыкмак. Урматтуу пайгамбарыбыздын пайгамбарлыгы болсо жалпы болчу жана ислам бүтүндөй адамзат үчүн жөнөтүлгөн болчу. Бул динде болсо мурас жана ата тег эмес, такыба жана ликят негиз катары тутулат. Булар негиз катары алынбаганда мусулмандардын арасы айласыздан чыгым жана бөлүнүп жарылууга кептелмек. Мындан улам эркек балдарынын урматтуу пайгамбарыбыздын кийинки калбашы өздөрү үчүн да, үмөт үчүн да кайрылуу болгон. Аты Фатима болчу, атасы койгон. Мааниси эне сүтүнөн алысталган наристе дегенди билдирет. Бирок эмне үчүн Фатима? Урматтуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам себебин түшүндүрөт. Аны жана аны сүйгөндөрдү Аллах Таала тозоктон алыстатат. Кызымды ушул себептен Фатима деп атадым, дейт урматтуу пайгамбарыбыз. Демек, улуу Аллах аны сүйгөндөр менен тозоктун ортосунда руханий дубал орнотот. Сөздөрү сүйүктүү кызынын жаркын келечеги менен байланыштуу, маанилүү, бир акыйкаттын жип учу эле. Акылмандыгы кийинтен түшүнүлмөк. Бул ысым илхамдын жыйынтыгы эле. Урматтуу пайгамбарыбыздын кайненесинин аты да Фатима болгон. Кызына жакшы көргөн азиз энесинин эмес, кайын энесинин ысымын коюу менен, сүйүүсү менен достугуна бекем болгон жубайынын да көңүлүн ыраазы кылгысы келгендиги анык.
Фатима менин бир бөлүкчөм, калган балдары болсо жүрөгүнүн бир бөлүгү эле. Бул айткан сөзүн ага карата гана колдонушунда бөлөк сырлары жана акылмандыктар болушу керек болчу. Болбосо Фатима ары таптаза, жүрөгүнүн бир бөлүгү ары куттуу нурун алып жүргөн. Эркек балдарынын каза болушу урматтуу пайгамбарыбыз менен сүйүктүү жубайын кайгыга салган. Тое сүйө албай, жетишинче эркелетип сылап өбө албай калышкан, кайгыга батышкан. Бирок кайгылары Аллахтын мээриминен үмүт үзүү же баш көтөрүүнү туюнткан эмес, туюнтмак да эмес, башкача айтканда боздоп сыздашкан эмес. Билишкен балдарынын чыныгы ээси, мээрими, ар нерсени курчаган улуу Аллах экенин, балдары аларга убактылуу мөөнөткө берилген аманат жана таттуу жолдош катары берилгенин, дүйнө эч ким үчүн калып калчу жай болбогонун, инсан ал жерде түбөлүк жашабаарын, күнү келгенде кетээрин, өлүм жалпы жол, бардыгы ошол жолдон басаарын, кабыр жабылгыс эшик экенин жана бардыгы каалайбы каалабайбы ошол эшиктен өтөөрүн жана бөлөк бир дүйнөнүн эшигин чертээрин билишкен. Дагы билишкен балдарынын айрылуулары аеосуз айрылуу эмес, убактылуу экенин, алар да балдарынын кеткен жерине кеткен күн келээрин, ал жерде бирге болушаарын, болгондо да түбөлүккө. Мына ушунун баарын билишкени үчүн Аллахтын өкүмү менен тагдырын толук моюн сунуу менен кабыл кылышкан. Ал берди, ал алды деп сабыр кылышкан. Болгону экөө тең кайгыга батып турушту. Жүрөгү, мээрими, сүйүүгө толгон ар бир ата энедей. Кайгыларын болсо Азирети Якуб сыяктуу эле бир гана Рабдарына билдиришкен. Азирети Хадича терең кайгысынан улам төрөлө турган наристенин эркек болушун абдан каалаган. Балким бир аз болсо да кайгысы жеңилдемек. Бирок улуу Аллахтын максаты менен тагдыры бөлөк эле. Үй бүлөгө Азирети Фатиманы белек кылган. Азирети Хадича андан кийин балалуу болгон жок. Жүрөктү кара булут басып турду. Фатиманын Мариямды эсептебегенде дүйнө аялдарынын төрөсү сыяктуу улуу макамга отурарын жана адамзаттын асманынын миңдеген жылдызына энелик кыларын каяктан билишсин. Арадан далай заман өткөн, пайгамбарлар унутулган, диндин изи, акыйкат менен чындык жоголгон, караңгылык артып, жапайылык тереңдеген, кайдыгерликтин капкара булуту дүйнө асманын чөгөргөн. Адамзат жетимге, дүйнө аза күтүү жайына айланган. Инсандар багыт ала турган туура кыбыладан, башын саждага кое турган михрабдан жана Аллахтын буйругун уга турган минбардан куруу эле. Урматтуу пайгамбарыбыз да Хира тоозуна тез чыга баштаган. Руху жалгыздыктын бактына бат-баттан тушукчу болгон. Аяндуу түштөрдү көрүп жатты. Тоолор менен таштар да эми ага салам бере баштаган. Азирети Фатима так ушул мезгилде төрөлгөн. Сүйүктүү атасына эң көп окшогон кыз эле. Чоңойгон сайын бул окшоштук улам айкын көрүнмөк. Тунук, ак жана жаркыраган жүзүнөн улам аны Захра деп аташчу. Үйдө эжелери бар эле. Айрыкча урматтуу пайгамбарыбыздын баласы Азирети Зайд жана 7-8 жаштагы Азирети Али да үйдүн тургундары эле. Алини урматтуу пайгамбарыбыз бала бакырасы көп жана тиричиликтен кыйналган абасы Абу Талиптин жүгүн бир аз болсо да жеңилдетүү үчүн жанына алган. Үйдөн эң алгач эң улуу эжеси Азирети Зейнеп күйөөгө тийип кетти. Ар бир айрылуу үйдө калгандардын ичин ачыштырчу. Азирети Фатиманын жашаган алгачкы таарынычы да ушул болгон. Андан кийин кезеги менен эжелери Азирети Рукия жана Үммү Гүлсүм күйөөгө чыгып кетишти. Фатима экинчи жолу таарынуунун ызаасын тартты. Үйдө бир тууганы жок, жалгыз калды. Бир канча жылга созулган ушул мезгилде жашы улуу болсо да достору Азирети Али менен Азирети Зайд болчу. Бирок эжелери Азирети Рукия менен Үммү Гүлсүмдүн бешене жазуулары бир башкача эле.
Арадан бир нече жыл өтүп, көздөрү жашка толуп үйүнө кайтып келишти. Абу Лакабтын уулдарына үйлөнүшкөн. Абу Лакаб урматтуу пайгамбарыбыздын атасынын бир тууганы, мындайча айтканда өз абасы эле. Адепсиздин адепсизи, көк беттин көк бети эле. Ичи жамандыкка толгон, ачык көз, коркунучтуу киши болгон. Шаарда башталган кармашта капырлардын алдыңкы сабынан орун алган. Урматтуу пайгамбарыбыздын аяосуз душманы болгон. Ашынган душманынан улам эки уулун ажыраштырып, жубайларын эшиктен чыгарып койгон. Кеткен себебин анча түшүнө бербей, Азирети Фатима эжелеринин кеткенине кайгырган. Эми болсо минтип отургандарына сыздады. Анткени алардын артка кайткан себебин түшүнчү жашка келген. Назик жүрөгү бул өзгөлөрдүн бир кысылып, бир кейип жатты. Урматтуу пайгамбарыбыздын үйдөн бат-баттан кетип, жалгыздыкка тартылышына сүйүктүү жубайы сарсана болуп жүрдү. Буга Азирети Фатима да капаланчу. Али кичине эле, сүйүктүү атасын дайыма жанында көргүсү келчү. Көңүл буруусуна, сүйүүсүнө зар болчу. Бирок Аллах койгон тагдырдын үй бүлө үчүн белгилеген бөлөкчө планы бар эле. Сүйүктүү атасы күндөр өтүп үйгө кайтканында сүйүктүү кызын гана кучактап сүйө алчу. 3 жашка жаңы толгон кезинде дүйнө күткөн пайгамбары менен табышты. Пайгамбар сүйүктүү атасы эле. Энеси менен эжелери ошол замат ыйманга келишти. Артынан Азирети Али менен Азирети Зайд да ыйманга келүүнүн бакытын табышты. Үйдөгү бакыт артты. Эми үйдө тобу менен ибадат, дубалар кылына баштады. Кичинекей Фатима ушул руханий атмосферада чоңоюп жатты. Таза жүрөгү менен, назик руху, ыймандын сулуулуктары менен өрүлүп токулуп жатты. Энесинин мээриминин, атасынын сүйүүсүнүн чордону эле. Жер жүзүндөгү бир да жанга насип болбогон бакыт ага буйруду. Бирок дүйнөнүн бир да бакыты, бир да кайгысы түбөлүк уланбайт. Дүйнө өтүүчү, инсан болсо өлүмдүү. Көп учурда инсан баласынын жашоосунда кубаныч менен ачуу, бакыт менен кайгы, жаз менен күз жанаша жүрөт. Окуяларга ыймандын нуру менен карабаган, сабырдуулук менен тобокелдиктин зоотун кийгенге дүйнө ушул себептен чоң зындан. Жашоону ушул кыпкыска өмүрдөн гана турганын эсептебеген, бул дүйнө келет кетет деп түбөлүктүү жашоого багыт алган инсан үчүн кандайдыр бир бейиш. Бирок түбөлүктүү жакшылыктардын жайы болгон бейишке салыштырганда дүйнө дагы эле караңгы зындан. Ушул себептен урматтуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнө момундун зынданы деп атаган. Урматтуу пайгамбарыбыз жаңы дин менен чыкты. Инсандарга Аллах бир шериги жок, мен болсо анын пайгамбарымын. Келгиле, колуңар менен жасаган бутуңарга табынуудан баш тарткыла да ла илаха иллаллох деп кутулгула деп жатты. Сүйүктүү энесинин жашы 60ка барган. Ушунча жаштан кийин төрөй алмак эмес. Урпагын улап кетчү эркек балдардан үй бүлө куруу эле. Урпагы менен мактанган душмандарга күн туулду. Ошол учурга чейин бир топ жолу урматтуу пайгамбарыбызды капа кылган сөздөрдү айтышкан. Кектери тынчыган эмес. Бул ирет ачууларын башкага чыгарышты. Мухаммед куубаш, Мухаммад урпагы үзүк, Мухаммад кеткенде тукум бүтөт дешти. Ушак жайылды да кетти. Душман кыйла ыраазы жыргалга батып турду. Көбүнүн 3-5тен аялы, 5-10дон баласы бар эле. Кеңкейлүүлөрү, кутургандары мына ушундан улам эле. Аллахтан келген эскертүүгө кулак жабышкан. Кыз балдарын инсан катары эсептебегендердин мына ушундай окшоштуктары табигый нерсе эле. Алардын ою боюнча урпак эркек балдардан гана уланса маанилүү болчу. Эркек баласы болбогондун насили көп өтпөстөн түгөнүп, аты унутулуп кетмек. Ошол учурга чейин улуу Аллах бир нерсесин эсептебегенде, биз билген пайгамбарларды пайгамбар болгон аталарынын урпагынан тандаган.
Муну ошол күндүн мушриктери да билсе керек. Ошол себептен урматтуу пайгамбарыбыз боюнча да ушул эле ойдо болушкан. Бирок эркек баласы жок эле. Андай болсо, пайгамбар да болсо пайгамбардылыгы өзү менен чектелүү калмак. Каза болгондо пайгамбарлык мүдөөсү да аяктамак. Жаңылышкан акыркы пайгамбар эле. Душмандарын бул ушакка түрткөн негизги маанилүү себеп ушул чындыктан бейкапар болууларынын ыктымалдыгы эле. Анткени алар үчүн көйгөй болуп жаткан урматтуу пайгамбарыбыздын өздүгү эмес, пайгамбарлыгы эле. Андай болбогондо 40-нан мурда эле ага карата душманча мамиле кылышчу. Бирок 40 жашына чейин ага бир ачуу сөз айтышкан эмес. Аны жалаң гана Мухаммадул Амин деп аташчу. Жүргүзгөн ушактарынын максаты белгилүү болчу. Сүйүктүү пайгамбарыбызды үй бүлөсүн жана мусулмандарды капалантуу болгон. Капаланышты, бирок баарынан көп жүрөгү сыздаган, руху ооруган Азирети Фатима болду. Ансыз да эркек бир тууганы жок, жашоонун азабын тартып жүргөн. Ортого таштаган бул ушак окшотуулар жаратына туз септи. Жүрөгү эзилгени менен ыйманы толук болчу. Аны бир туугандарынын бейиште периштелер менен бирге болгонуна болгон ишеними гана жубатчу. Ушактын да бир өмүрү бар эле. Капырлыкта көчөргөндөрдүн эсеби болсо улуу Аллахтын да эсеби болгон. Анын эсебин бүткүл эсептерди бузуп чыкты. Кавсар сүрөсүн түшүрүп алардын да бул эсебин бузду. Күмөнсүз түрдө сага Кавсарды бердик. Эми сен кулдук кылып курмандык сой. Чындыгында урпагы үзүк болгон күмөнсүз түрдө сага кек сактагандар, эй улуу пайгамбар. Аябай капалангансың, билебиз. Роббиң болсо капаланба. Сага Кавсарды бердик деп жаткан. Кыйынчылыктар бүтчүдөй көрүнгөн жок. Бул жолу Абу Талиптин каза болушу үй бүлөнү азапка салды. Урматтуу пайгамбарыбыздын атасынын бир тууганы болчу. Акыркы демине чейин аны коргоп колдогон. Ал үчүн кылыч да сууруган. Душмандарына кылычтан курч сөздөрүн да айткан. Эми тигил ааламга кетти. Үй бүлөнүн тарткан азабы артты. Артында күндөр бою көз жаш төккөндөрдүн бири Азирети Фатима болду. Чоң атасын көрө алган эмес, аны да чоң атам дечү. Чоң атасын жоготконуна 3 эле күн болгон. Жүрөгүндөгү кайгысы тарай элек болчу. Эми минтип сүйүктүү энеси катуу ооруп жатып калды. 65 жашта болчу. Өмүрүнүн акыркы 10 жылын азаптуу, мүшкүлдүү, алсыратуучу, бирок кыйын күрөштүн ичинде береке менен өткөргөн. Душмандарынын сүйүктүү жолдошуна берген кыйноолордон улам кыйла кайгырган. Жүрөгү чарчап, руху сыгылган. Алсырап төшөккө жатып калган. Башында сүйүктүү жолдошу, пайгамбарыбыз, балдары, туугандары жана үйүнүн тургундары бар эле. Үй бүлө кайгыга батып турду. Кайгыга эң көп баткан күмөнсүз түрдө жолдошу пайгамбарыбыз менен сүйүктүү кызы Азирети Фатима болчу. Таза жүрөгү, назик руху мынча оор кайгыны көтөрө алчу алы жок эле. Көздөрүнүн энесинин куттуу көздөрүнөн ала албай улам ыйлап атты. Сүйүктүү атасы аз да болсо сооротуу үчүн бооруна басып, көз жашын сүртүп, чачынан сылап, бетинен өөп жатты. Көз жашы токтойюн деген жок. Сүйүктүү атасы энесинин кучагына алган. Ал да ар мүмкүнчүлүктө энесинин колун, жүзүн өөп, жыттагылап жатты. Энесинин оорусу катуу эле, түбөлүктүү ааламга жол алаары белгилүү эле. Азирети Фатиманын жашаган азаптары менен кайгылары таш болуп жүрөгүнө отурган. Буларга эми боорунан чыккан энесинин айрылуу кайгысы кошулат беле. Зээни кейип, ичи таарып турду. Энеси узак убакыттан кийин араңдан болсо да көзүн ачты. Кызынын нурдуу, тоголок бетинен тынымсыз аккан көз жашын көрдү. Ичи өрттөндү. Араң угулган үн менен: ыйлаба жаным кызым, сонун жерге, асыл мекениме кетем. Сүйүнчүмдү Жабреилден алдым, бейишиме кетем.
берметтен жасалган ак сарайыма, деди. Фатиманын көз жашы тынчый турган жерден ого бетер артты. Кайгысы андан да бетер тереңдеди. Жүрөгү кайгыдан жабышып калгандай болду. Эми энем төшөктөн тура албай калабы? Жаштуу көздөрү менен сүйүктүү атасына карады. Сооротуну анын куттуу жүзүнөн, таттуу караштарынан издеди. Көп өткөн жок, айрылуунун убагы келип жетти. Энеси көзүн жылмая жумду, бейишине жол ала баштады. Азирети Алинин энеси Фатима айым Азирети Фатиманы келечектеги келини болорун сезгендей кармап бооруна басты да: «Жетет, ыйлаба жаным, балакайым, эмне мынча кайгырасың? Бүгүн энеңдин эң бактылуу күнү. Ал улуу Аллахка жетти. Азыр ушуну гана ойлошуң керек. Анан да ушундай асыл эненин баласы болгонуңа шүгүр кылышың керек», деди. Басылды. Ыйлагандан шишиген көздөрү менен аны бир топко чейин карады. Анан туура айтасың дегендей башын ийгеди. Жашоосунун эң ачуу учуру күнү эле. Сүйүктүү атасы 6 жашында энесиз калгандай, Фатима да жаш кезинде энесиз калды. Кетти Азирети Кадича. Бирок урматтуу пайгамбарыбыз да жан дилинен берилген жубайын өмүр бою унуткан жок. Азирети Фатима да мээримдүү энесин унуткан жок. Энелер унутулбайт, анткени эскерүүлөрүбүз дайыма жүрөгүбүздө. Энелер жүрөктө калат. Энең түбөлүктүү мейкенинде болчу. Үйдүн энеси эми сен элең. Сени соороткон сүйүктүү атаңдын куттуу жүзүн көрүшүң жана андан жүрөгүңдү тынчтанта турган бир нече сөз угушуң керек эле. Сүйүктүү атаң да сени кыйынчылыктан, чөйрөдөн сырткары кармаш үчүн колунан келген аракетти кылган. Фатиманын жүрөгүн канатпагыла дечү. Ал сөзүн этибарга алгандар жок эле. Өзүнө тынымсыз ок жаадырылып жатса да, сени көңүл сыртына калтырган жок. Сүйүүсү менен мээримин сага кучак-кучак сунду. Урматтуу пайгамбарыбыз күндө Каабага келип кетчү. Ал жерде болуудан кубанчу. Коросунда намаз окуп дуа кылчу. Кутурган душмандары аны өзүнө ишенген, басымдарына алдырбаган акыбалын көргөн сайын ачууланып, жиндери кашайып, кегин бир аз болсо да тынчтантыш үчүн ага Аллахтын алдында кол байлап турса да, жамандык кылуудан артка тартышчу эмес. Кайра эле ушундай күндөрдүн бири эле улуу Роббисинин алдында намазда турган. Каабанын коросунда Абу Жахил менен мушриктердин башчыларынын бир канчоосу бар эле. Таап келишкен төөнүн ичеги каарынын саждадагы маалында үстүнө төгүп ийип каткырышты. Бул болгондо бир байкуш күң аял көрүп калды. Бул зомбулук ичин сыздатты. Чыдай албай келип Азирети Фатимага кабарлады. Чуркап келди. Болгонду көрүп көз жашын төгүп, сүйүктүү атасынын үстү башын тазалады. Анан уялбай күлгөн заалымдардын бетине карады, жийиркенди. «Роббим балеңерди берсин», деди. Азирети Фатима бала деле турган жашында ушунчалык кайгылуу күндөрдү кечирип жатты. Бирок эми бардык кыйынчылыктарга чыдай турган күчкө ээ болчу. Жана сабыр менен сүйүктүү атасынын жанында тикесинен турду. Анткени пайгамбарлык сабак жана тарбия менен бале жана кыйынчылыктардын жүзүнө күлгөнгө бышып жетилген. Инсан үчүн чыныгы чоң жана коркунучтуу бале ыймансыздык. Ыймандан куру инсандардын башында эң чоң бале бар. Муну ойлогон сайын кайгылары менен кыйынчылыктарына эртеден кечке чейин шүгүр кылчу. Балким сүйүктүү атасындай эле ыймандан куру болгон инсандарга боору ачып ыйлап дуа кылды. Фатима кайгырчу, кысылчу, бирок сүйүктүү атасынын таттуу бир карашы, бир жылмаюусу, жыттап бир өбүшү, келечекке багытталган бир нече сөз сүйлөшү бүткүл кыйынчылыктарын, кайгыларын унуттурчу.
Захра болчу, жүзү жаркылдаган, айдын жарыгындай арбаган, чекесинде толгон ай чагылып жаркырап турду беле, же толгон айды жүзү жаркыратып турду беле. Жанындагылар түнү жарыкка муктаж болбостон жипти ийнеге саптай алышчу. Буга күбө бир үйдүн тең бөлүшкөн Айша Сыдык эле, атасынын абдан сүйгөн, акыл, зээн, сезимтал жана адептүүлүктүн айымы Батул эле. Куттуу жүзүн намахрам эркектин көрүшүн каалачу эмес, ушундай уяттын ээси болгон, көңүлү жайдары эмес маалда да жылмайыңкы жүрчү. Чырайындай эле мүнөзү да сонун эле, руху да көөдөнү да таптаза. Чоңоюп калган, Меккеде тарткан сыздоолору басылып, жашаган кыйын күндөрү артта калган, сүйүктүү атасынын очогунда кубанычта жашап жатты. Көөдөнү сырга толуп турган, сыр болсо ачыкка чыгара албайт эле, көздөрүн жашыткан, артынан күлдүрүп кубанткан кабар да өзүнө аманат кылынган сыр болчу. Ал тирүү кезинде ачыкка чыгарган жок, Роббисине кеткен соң гана көшөрүп сурагандарга ачып берди. Такыбалык ээси эле, Аллахтан коркчу, акылмандыктын башаты, Аллахтан коркуу деп айткан сүйүктүү атасы. Акылмандыктын ээси эле, илим билимдүү жана сүйө билген аялзаты эле. Аалам сүйүүдөн бүткөн, ошол сүйүүнүн мөмөсү эле. Дүйнөгө таза келген, таза бойдон калган, таза жашаган. Адеп тарбиясына ар ким айран таң калчу. Мусулман аялдар таптаза жашоосуна суктануу менен карашып, ал сыяктуу жашай алууга куштар болушчу. Сүйлөгөнү, басканы, отуруп тургану менен сүйүктүү атасына эң көп окшогону ушул эле. Эми моминтип 18 жашка келип, келин болчу чагына келип, дүйнөнүн сулуусу болуп турду. Дүйнө аялдарынын эң сулуусу, эң сылыгы эле. Мариямды эсептебегенде, Фатима дүйнө аялдарынын ичинен эң таза аял эле. Анын колун сурагандар көп болгон. Алардын арасында Азирети Абу Бакыр менен Азирети Умар сыяктуу маанилүү ысымдар да бар болчу. Урматтуу пайгамбарыбыз баарына бир гана «Мен Фатима боюнча Аллахтан келе турган өкүмдү күтүп жатам» деп жооп берген. Бул кандай гана улуулук, сыймык, ким менен үйлөнөрүнө улуу Роббим буйрук бермек. Урматтуу пайгамбарыбыз менен Азирети Зейнептин некеси үчүн да улуу Роббибизден буйрук келген. Биз аны сага жубай кылдык. Бул да болсо сүйүктүү атаң менен ортодо болгон өзүнчө бир окшоштук эле. Азирети Абу Бакыр менен Азирети Умарга да оң жооп бербегендиги шаарга угулган. Эми эч ким анын колун суроого дааган жок, бирок үй бүлөдө бирөө бар эле. Атыңды урматтуу пайгамбарыбыз койгон, кучактап көп көтөргөн, бешигин көп терметкен, 5 жашында жанына алган. Баары душман болуп турганда, мен бармын, эй Аллахтын расулу, жалаң жаныңда болом, жалаң жардамчың болом деген. Ошого чейин сүйүктүү пайгамбарынын айтканын эки кылбай аткарып келген. Өмүрүнүн 20 жылга жакынын жанында өткөргөн, материалдык жана руханий азыгын андан алып чоңойгон. Мына ушул жигит Азирети Али болчу. Атасынын бир тууган агасынын уулу эле. Энеси да атасы да жагынан Курайш уруусунун эң тандалма үй бүлөсү Хашим уулдарына таандык болгон. Жер жүзүндө мусулман болгон алгачкы бала болчу. Анын бир бөлүкчөсү эле: сен менденсиң, мен сенденмин. Сен мага байлангансың, мен да сага байланганмын деген. Акылдуу, зээндүү, жумшак мүнөздүү жигит эле, аалым болчу жана илими менен иш кылчу. Ал 25 жашта болчу, орто бойлуу, ак жумал, көздөрү чоң келген, сакалы жыш, жүзү жарык жана ар дайым таттуу жылмайып жүрчү. Азирети Фатима менен бирге чоңойгон. Бир руханий атмосферада аба жутуп чоңоюшкан. Аны өтө жакшы таанычу. Фатима анын көзүндө канатсыз периште эле. Жер жүзүндө ким менен үйлөнгүң келет деп суралса, Фатима менен деп жооп береринде күмөн жок эле.
бирок ошол учурга чейин Фатимага бир тууганга карагандай эле карап келген. Анын үстүнө сүйүктүү пайгамбарынын берген ыклас сабагы бар эле. Ошол учурга чейин Аллах ыраазычылыгын гана көздөп, жанында жүргөн жана ага кызмат кылган. Азирети Фатимага талапкер болууну алган ыклас сабагына тескери деп билчү. Кимдир бирөөлөр Али булардын баарын кызын алыш үчүн кылды деп айтышса, катуу капаланчу. Азирети Фатимага талапкер болгондорду уккан сайын жүрөгү сыздачу, үнүн ичине катып сабыр кылчу. Ал пайгамбарыбыз да руханий жактан атабыз да туура көрсө чакырып айтат деп ойлочу. Дагы эле ошентип ойлочу. Бир күнү улгайган энеси: "Уулум, Фатиманы сага сурасак эмне дейсиң?" деп сурады. Колун көкүрөгүнө коюп: "Болбойт" деди. Фатима суранычында көшөргөн жок. Тууган урук достордон аны Фатиманы ага ылайык көргөндөр көп болгон. Эми алар сөз башташты. "Сен Аллахтын расулунун эң жакынысың, абасынын уулусуң, сени жакшы көрөт, барып Фатиманы сура" дешти. "Абу Бакир менен Умарды чаңгандан кийин мен кантип барып сурай алам" деди. "Сени аябай жакшы көрөт, чамбайт деп үмүт кылабыз. Анан да бул боюнча Аллахтын күткөн өкүмү сага байланыштуу болуш керек" дешти. Ойлонду, жүрөгүнө кулак түрдү, ыйлап жатты. Жүрөктө камалган арзуу турган жерин жагат. "Жакшы, бирок эмне менен кантип? Колдо жок" деди. "Сен сурай берчи, ооба десе табылат айласы". Энесинин басым кылганы басымдуулук кылды. "Макул" деди. "Бирок чынында колдо эч нерсе жок эле. Күнүмдүк тиричилиги араңдан зорго кечирип жүргөн. Тоо ташты аралап жүрүп, чогулткан отунду базарга алып келип сатчу, кээде кудуктан суу чыгарып акы алчу, кээде бакча кыдырып, курма терип акча тапчу. Үйлөнүшү кыйын эле. Анан да кыйыны Аллахтын расулунун алдына кызыңды сурап келдим деп баруу эле". Аны ойлогон сайын руху тескерисинен сыйрылгандай болчу. "Кыла албайм, муну кыла албайм. Аллахтын расулунун алдына барып кызыңды сурап келдим деп айта албайм" деп жатты өзүнө. Өкүм асмандан түшкөн. Бирок урматтуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам билген сыр гана эле. Жакын туугандары көшөргөнүн улантышты. Көшөрүүлөр жүрөгүндөгү отту алоолонтту. "Эмне үчүн ичимди канатып жатасыңар? Эмне үчүн жүрөгүмдү өрттөп жатасыңар?" Таасир эткен жок. Эс акылы бөлөк жакта эле. Акылы гана сүйлөп жатты. Бир күнү жүрөгү акылына: "Токто, эми сөз кезеги менде" деди. Акылы унчукпай калды, жүрөгү сүйлөдү, көндү. Жүрөгүнүн чакырыгына мойнун сунуп, жүзүн төрөсүнүн куттуу үйүнө бурду. Эшиктин босогусуна келди. Жашоосунун сынагына киргени жаткандай толкунданды. Уруксаат сурап, бакыт үйүнө кирди. Сүйүктүү төрөсүнүн алдында тизе бүктү. Адеби, сүйүүсү жана терең сый-урматынан улам башын жерге салып турду. Азыркыга чейин эч ким билегин жыга алган эмес, кылычын эч ким ие алган эмес. Душманы калчылдап турган. Азыр болсо өзү калчылдап турду. Уялганынан маңдайынан тер куюлду. Урматтуу пайгамбарыбыз Аллахтын өкүмүн ачыктоо үчүн кадам күттү. Ал кадамды жасаган болду. Жүзүнө карады. Азирети Али башын көтөрүп, куттуу көздөрүнө карай алган жок. Тил ооздон калды. Мейли, ал жүрөктүн тилин да түшүнчү. "Фатиманы сурап келдиңби, эй Али" деди. Пайгамбар гана кыла алган. Жүрөктүн таалуу жерине кылдат кирип баруу эле калчылдады. "Каяктан билдиңиз, о Аллахтын расулу" деп сурай алмак эмес. Кереги да жок эле. Анткени мугалимин өтө жакшы таанычу. Ушундай бир сабактарды алган дейсиң, андан мындай суроо маңызсыз, адепке терс болуп калмак. Али шылкыйып турду. Тилден калганы калган. Дагы бир жолу сурады. Кайра сүйлөй алган жок. Үчүнчү жолу сурады. Мунусунда ооба гана дей алды. Урматтуу пайгамбарыбыз сүйүктүү кызына карап: "Али сени сурап келиптир" деди. Жүрөгү кубанып чыкты Алинин. Жүзүндө жылмаюу байкалды. Ичиндеги от жалындап чыкты. Жанына жан кошулуп, жалгыздыгы аяктамак. "О, Вадуд, сүйгөн да, сүйдүргөн да сенсиң.
Фатиманын да жүзүндө таттуу аптугу, уялуу пайда болду. Сүйүктүү атасына жооп бере алган жок. Азирети Алини ал да өтө жакшы таанычу. Балким анын да көңүлүндө ошол учурга чейин жаткан жигит ал болчу. Унчукпашы макул дегендик эле. Айрымдар атайлап, айрымдар болсо билбей эле исламда кыздын ою суралбайт дешет го. Мына ушул жагдай ошол болчу. Урматтуу пайгамбарыбыз кызынын оюн сурап жатат, ыраазычылыгын билгиси келип жатат. Ушуга окшогон жалаларда же болбосо билбей эле улам чечим чыгаргандарга ап-ачык жооп. Урматтуу пайгамбарыбыз кайрадан Азирети Алиге карап, Фатимага махыр катары эмне бере аласың деди. Махыр мусулман эркектин никелешип жатканда аялга дин боюнча берүүгө милдеттүү болгон мүлк же акча. Уялганынан башын көтөрө алган жок. Атым жана зоот көйнөгүм, башка эч нерсем жок. Аллахтын расулу деди. Урматтуу пайгамбарыбыз өзгөчө окуучусунун дүйнө мүлкүнө эмес, акыреттин түбөлүктүү жакшылыктарына куштар экенин билчү. Кызына баланча махыр сурай турганын айткан жок. Бийик рух кысталбасын деп, махыр катары бере алчу эмнең бар эй Али деп сураган. Урматтуу пайгамбарыбыз анда зоотуңду сат, атың сага керек деди. Азирети Алинин керилген жүзү жумшарып, жүрөгү тынчый түштү. Уруксаат сурап жөнөдү. Кубанганынан учуп кетейин деди. Акылын сабаган санаалардан кутулду. Көңүлү жай тапты. Куттуу болсун макамың эй Али. Урматтуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар бир пайгамбардын урпагы өзүнөн тарайт, а менин урпагым Алиден тарайт деген. Алгач сүйүктүү энесине сүйүнчүлөдү. Улгайган энеси кубанганынан көзүнөн жаш төктү. Эр жүрөк уулун кучактап куттуктады. Андан соң зоот көйнөгүн алып базарга барды. Зоотуна кардар көп болду. Бирөөсү Азирети Усман эле. Урматтуу пайгамбарыбыздын сүйүктүү күйөө баласы болчу. Бай болчу. Асыл байлыгы болсо уяттуулугу менен жоомарттыгы болчу. Урматтуу пайгамбарыбыз ошон үчүн көктөгү периштелер да Усмандан уялышат деген. Усман Азирети Али зоот көйнөгүнүн эмнеге саткызы келип жатканын түшүнгөн. Эч кимге бербеген баага зоотту сатып алды. Зоот үчүн 480 дирхамды Азирети Алинин колуна санап берген соң, зоотуң сага керек, бул сага белек. Али, муну менен Аллахтын жолунда кызмат кыласың деди. Азирети Али бул мамилесине ыраазы болду. Акча зоот менен урматтуу пайгамбарыбыздын алдына келди. Окуяны уккан урматтуу пайгамбарыбыз да катуу сүйүнүп Азирети Усманга дуа кылды. Азирети Али 25, Азирети Фатима 18 жашта болчу. Кезек нике аземине келген. Мусулмандарга кабар айтылып чогулушкан. Алгач урматтуу пайгамбарыбыз сөз сүйлөдү. Берген неаматтарынан улам, макталган күч кубатынан улам ибадат кылынган Аллахка мактоолор болсун. Аллах алардын денелерин бир жерге келтирип, алардан төрөлө турган урпактарды куттуу жана таптаза кылсын деген дуа менен бүтүрдү. Анын артынан уялып жерди карап турган Азирети Алиге карап, Али, сен да сүйлө деди. Өйдө турду. Роолору менен неаматтарынын улам Аллахка мактоо айтам. Аллахтын дуа саламы кулу жана расулу Мухаммадка болсун деди. Аллахтын расулу Мухаммадтын айткандарын уктум. Баарын кабыл алам. Кызы Фатиманы Аллахтын буйругу жана ыраазычылыгы менен никеме алдым деди. Андан соң никеге күбө болуп жаткандарга силер да күбө болгула деди. Андан соң урматтуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алдырган бир табак куурманы ортого коюп, ошол жердегилерге үн салды. Кана алгыла, жегиле, бир табак куурма баарына жетти. Дүйнөнүн эң сулуу, эң берекелүү никелеринин бири болчу. Ушул маанилүүлүгүнөн улам бул нике улуу Аллах тарабынан расулуна буйруган. Азем аяктаган соң урматтуу пайгамбарыбыз үйүнө келди. Азирети Фатиманы көз жаш ичинде көрүп капаланды. Эй Фатима,
Эмне ыйлап жатасың? Сүйүктүү атаңдын сүйүү, мээрим, акылмандыкка толгон кучагынан алыстаганыңабы же бактыңабы деди. Урматтуу пайгамбарыбыздын куттуу көздөрүнөн да жаш куюлду. Кызын кучактап көздөрүнөн сүйүп өптү. Өзүнүн да сагынычын айтты. Эй Фатимам, сен да мага окшоп энесиз чоңойдуң. Ичимен эмнелер гана өткөн жок. Энең Кадича тирүү болгондо ушул бактылуу күнүбүзгө кубанып катышса болмок. Сенин себиңди өз колу менен камдаса болмок. Сени сүйүп кучактаганда гана, сени өз колу менен келин кылганда аттиң. Бирок тагдырдын өкүмү ушул экен, айла жок деди. Сөздөрү Азирети Фатиманын жүрөгүнө кызылчок болуп басылды. Бирок жүрөгүн өрттөгөн бөлөк нерсе бар эле. Аны да сүйүктүү атасына ачык айтты. Келин боло турган ар бир кыздын махры алтын жана күмүш менен бычылаары адат. Мен да келин болор кызмын, бирок менин махрым ушул эле нерселер менен баалана турган болсо, менин башкалардан эмне айырмам калат? Мен махр үчүн бөлөк нерсе талап кылам. Анын болсо, сенин кыямат күнү үмөтүңөн күнөөкөр болгондорду Аллахтын кечирүүсүнө жеткизип куткарар шапаатың болсун. Урматтуу пайгамбарыбыздын куттуу көздөрүнөн кубанычтуу көз жаш төгүлдү. Мына эми пайгамбардын кызы экениңди дагы бир жолу көрсөттүң. Түбөлүк бактылуу болушуңду тилейм, эй Фатима деди. Урматтуу пайгамбарыбыз руханий жактан атабыз эле, Фатима болсо энебиз болчу. Анын да дарты болсо сүйүктүү атасы сыяктуу биз болчубуз. Азирети Фатима эмне үчүн ыйлаган? Балким энесинин жанында жоктугунан, туйган кайгысынанбы? Эжелери Азирети Зейнеп, Рукия жана Үмү Гүлсүмдү энеси өз колу менен келин кылган, аларга белектерди берип кубандырган. Ал да ошончо сүйгөн энесинин ушул бактылуу күнүндө жанында болушун кандай гана каалаган. Бирок жок болчу. Ага да тагдырдан өкүмүнө баш ийүү түштү. Сүйүктүү атасы болгон урматтуу пайгамбарыбыз кызынын ушундан улам туйган капасын түшүнгөн. Ал да эң аз дегенде жубайы Азирети Кадичанын ошол учурда жанында болушун каалаган. Ооба, сүйүктүү жубайы бул убакта бактылуу күндө жандарында эмес эле. Ким билет, балким бейиштен Аллахтын уруксаты менен кубангандарды көрсө керек. Сүйүктүү атасы болгон урматтуу пайгамбарыбыз кызынын ушундан улам келип чыккан кайгысын жеңилдетүү үчүн бүткүл нерсеси менен жакындан алектенди. Алган махрына ага жыпар-жыт, жасалга, кооздуктар, кийим жана тамак аш алдырды. Андан соң Азирети Асма бинт Умусайды чакырды. Барып Фатиманын үйүн даярда деп буйруду. Үйүндө эмнелер бар эле? Кызыгып жатсаңар, мынакей Азирети Фатиманын үй оокаты себи. Чачтуу кичинекей килемче, кебетеси кетип калган дагы бир килем, 2 жаргылчак, 2 суу сабасы, чоподон жасалган суу кумурасы, кочкор терисинен талпак, куурма жалбырагынан өрүлгөн керебет, элек, сүлгү, баркыт жууркан жана 2 кийим. Урматтуу пайгамбарыбыз бул мөөнөттө жалаң гана кызынын жанында болуп, аны менен алек болду. Кызынын үйү даяр болгон. Даярдыкты өз көзү менен көрүш керек эле. Мечитинде куптам намазын окуган соң үйгө барып, кылынчу жумушту тыкыр көздөн өткөрдү. Эми ичи тынчый алды. Кызын үйлөнтө алмак. Адат боюнча нике той тамагы жасалышы керек эле. Тамак да жасалды. Тамагы эмне эле деп кызыгып жатсаңар керек. Той тамакты болсо Азирети Фатиманын бардык иштери менен алектенген Азирети Асма айтып берсин. Данеги чыгарылган куру куурма уну, май жана курут аралаштырылып жасалган тамак эле. Жанында арпа нан. Ошол кезде Али менен Фатиманын нике тоюнан ашкан сый тамак болгон эмес деп айтат. Инсандар топ-тобу менен келишип тамактан жеп кетишти. Бирок тамак баштапкы боюнча турганы турду. Куттуу баш кошуунун тамагы берекелүү болду.
Кезекте нике түн эле. Урматтуу пайгамбарыбыздын бул түнүдө кызы менен күйөө баласына айтар сөзү бар эле. Алардын үйүнө барды. Эшикти Азирети Үмү Айма ачты. Бири-бирин карашып калышты. Ким билет, ошондо ойлоруна эмне келип кеткенин. Азирети Үмү Айма баккан энеси болчу. Өз аты Береке эле. Эфиопиядан көчүп келген. Атасы Азирети Абдуллахтын ага калган эстелик эле. Колунда чоңойгон. Ушундан улам аны энемден кийинки энем дечү. Сүйүктүү энеси Азирети Аминаны аны менен кошо Айва айылына жерге берген. Азирети Кадича менен үйлөнгөндө аны эркиндикке чыгарган. Мына азыр болсо Азирети Үмү Айман сүйүктүү кызы Фатимага кызмат кылууга келген. Бири-бирин бир аз карашкан соң урматтуу пайгамбарыбыз ичкери кирди. Отурары менен бир тууганым бул жердеби деп сурады. Азирети Үмү Айман таң калып: ата энем сага курман болсун, о Аллахтын расулу, бир тууганым дегениң ким? Али ибн Абу Талиб ого бетер таң калды. Сен ага кызыңды никелеп бердиң, эми ал кантип бир тууганың болот? Ооба, ал менин бир тууганым, деди урматтуу пайгамбарыбыз. Бул кандай бир туугандык эле? Мадинага келген айрым мусулмандар келишери менен өз ара бири-бири менен туугандык кылып жарыялап жатканда, Азирети Али жер карап ыйлап: мени эч ким менен бир тууган кылган жоксуң го, о Аллахтын расулу, деген. Урматтуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болсо: эй Али, сен менин дүйнөдө да, акиретте да тууганымсың, деген. Урматтуу пайгамбарыбыз айткан бир туугандык ушул болчу. Урматтуу пайгамбарыбыз бир идиш сууга даарат алып, ошол сууга жыпар атыр кошту. Андан соң Азирети Алини чакырып, жанына отургузду. Үстүнө атыр кошулган жанагы суудан септи да алакан жайып дуа кылды. Аллахым, бул баш кошууну берекелүү кыл, аларды куттуу кыл, урпагын куттуу кыл. Андан соң сүйүктүү кызын чакырып, жанына отургузду. Анын үстүнө дагы жанагы суудан септи. Азирети Фатима уялып башын көтөрбөй турду. Урматтуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол учурда ага дагы сүйүнүч айтты. Валлаки, эй Фатима, мен сени үй бүлөмдүн эң кайырлуусу менен никеледим. Баштан аяк сүйүктүү кызынын үйлөнүшү боюнча бардык иштер менен алек болду. Эми гана ичи тынчыды. Турду да Азирети Алиге: эмесе Аллахтын аты жана берекеси менен жубайыңа кир, деп үйдөн чыгып кетти. Бир күнү Азирети Айша энебизге Аллахтын расулу эң көп кимди сүйчү дешти. Фатиманы. А эркектерденчи? Фатиманын күйөөсүн, деди. Сүйүктүү пайгамбарыбыз толук 6 ай бою бир күн да өткөрбөстөн Багымдат намазына мечитке баратып, алардын үйүнө тие кетчү. Эй Мухаммадтын үй бүлөсү, кана намазга тургула, деп үн салчу. Бул кандай гана мээрим, сүйүү эле. Балдарынын түбөлүктүү жашоосу менен ал сыяктуу алек болгон бөлөк ата жок эле, боло албайт дагы. Анын балдарына болгон ушунчалык көңүл буруусунан биз аталар да сабак алышыбыз керек эмеспи?